Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр биз Кыргыздын улуттук көөнөрбөс мурастарын бүгүнкү күнгө чейин ата-бабаларыбыз моондан моонго калтырып келген болсо, дал ошолордун бири болгон Нурадин агабыздын үйүнө келип отурабыз. Нурадин агабыздын кол өнөрчүлүгүнө десек жаңылышпасак керек. Мына келиңиздер, баардыгыбыз баштан аяк кирип, үйүндөгү устаканасынан бери кантип жазалап кыргызга таандык болгон буюмдарды, кыргыздын аспаптарын дал ушул Нурадин агабыз жасайтканда барыс алдыдагы убакыттар аралыгында көп болмокчубуз. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың, иним? Келдиңерби? Жакшы. Жакшы келип алдыңарбы? Сиздин өнөрүңүзгө күбө бололу деп келгенбиз, эгер уруксат болсо. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр Нурадин агабыз менен биргеликте үйүндөгү устаканадабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде баардык шаймандар бар. Бирок алгач дал ушул жерде жазалган, колго жазалган нерселерди, буюмдарды биз алгач бул жактан даярын көрүп алалы. Андан соң алар кантип жазалат экенин баардыгыңыздарга тааныштырып бермекчибиз. Урматтуу көрүүчүлөр, негизи мен канча да комузда кол ойното албасам дагы, бул биздин Нурадин агабыздын эмгектери, дал ушу менин колумда турган. Өзүңүздөр баамдап көрсөңүздөр, комуз менен домбуранын ортосунда айкалышып чыккан бир аспап деп айтсак жаңылышпайбыз. Анан дал ушул жерде мынакей үйдүн ичинде дагы ушунчалык көрүк берип, мындан башка дагы мында музыкалык аспаптардан да тышкары үйдөгү кадимки идиш аяктарды дагы жыгачтан атайын идиш аяктарды да жазалып, мынакей ушул үйдө, ушул бөлмөдө коюлган экен. Баягы бул жерде чакан музей катары атасак жаңылышпайбыз. Дал ушул бүгүнкү ушул кичи музейдеги деп айтсак жаңылышпайбыз, ушул жердеги шаймандар менен, ат жабдыктар менен жана ошондой эле кыргыздын руханий мурастары менен кененирээк тааныштырууну агай менен биргеликте чогуу башталсак. Андай эмесе биз баштасак, мына эр токумдан баштасак. Мына мурда илгери мен өзүм бала кезимден беле кол өнөрчүлүк менен алектенем да, анан мурда кичирегимде ошо эр токум жасачумун. Эр токум мына камчыларды бүт өзүмдүн колумдан чыгарганда, анан кийин баягы утур утур эметкен сайын, анан мына башкаларына өтүп, мына табактарды, мына көчмөндөр оюну болгондон бери биздин мына кыргыздын табактары, жыгачтан жасалган идиш аяктары, мына чөмүчү, ар кандай кесе дегендердин баары азыр аябай чет өлкөдө суратталып сон болуп калды да. Мына көчмөндөр бизге сон нерселерди кылып кетти. Кол өнөрчүлүгөчү. Мына биздин шырзактарыбыздан бери ушундук өтүп атат да азыр. Кудай шүгүр жакшы баалап атат чет өлкөлүктөр. Анан өзүбүздүн да кыргыздар бааланып атат. Мурда бага канча эме кылбай жүргөн көп азыр жакшы бааланып калды. А мына ореки бул күүчелек деп коет муну. Бул илгери баягы азыркы сепаратор жокто. Мына ушу күүчелек менен бул күүсү, анан челеги бар мунунчу. Челеги сыртта турат да. Челеги салып турат, бул мына керегеге байланып, мындайынан керегеге. Анан ушу менен анан кайш менен момдайдан айландырып анан жарым сааттын ичинде сүттөн каймаган бөлүп чыгарат да бул. Сепаратор ордон колдочу. Биринчи, анан бар анан кийин. Жана машина. Ооба. Азыр мына ушул илгерки ошону да жасап чыккам. Анан ошол, анан кийин була чөмүч, бул шорпого ылайыктуу. Шорпо куябыз, тамак куябызбы. Бул талдан жасалган. Мына ээр чокко чапкан талдын, кара талдан жасалган эме чөмүчтөр. Ушул дал ушу менен колумдан жасаганга канча убакыт талап кылат бул үчүн? Бир күндө 3-4 табак жасаса болот. Жасаса болот. Жөн эле жасаса. Бүгүнкү булар баягы сатыкка чыгабы? Ооба, бүт эле сатыкта булардын бар элечи. Анан мына ореки мына сарысы чынар. Чынар терек деген бар. Ооба. Ошо чынар теректен мына сарысы чынар терек, анан мына каралары мына чоң мына кара булар бул жаңгак. Жаңгак менен чынар теректен жасалат. Себеби дегенде бул абдан бышык да. Сонун бышык менен тамакка дагы, учат тартканга, мына азыр ушул табакты көп алып атат. Учат тартканга. Кыргыздарчы тойлорго
Мен уча тартып же болса ар кандай сонун колдоно турган идиштерде эч кандай лактары жок, өзүнүн гана чыныгы өңү. Анан арасында эң өзгөчөлүгү ушул. Анан өзгөчөлүгү бул муну кийин иштеп чыктым мен. Бул кийинчерээк иштеп чыккан эме. Бул өтө чоң табак. Буга эми мынагы күрүч басып, күрүч плов деп коебуз. Ошону коюп туруп анан үстүнө эме кылып анан тегерегине устакандарды койсо болот. Ар бирөөүнө бирден устакандарды койсо болот. Же болбосо шакарап да коебуз, салат койсок болот. Плов анан биягында салат койсо да андай кылса болот. Анан устакандарга негизи деп ар бир кишинин алдына баягы эттин үстүнө, пловдун үстүнө устакандарды үйбөй, жегине катар тиспеп апарып кудалардын эмелерин тойлордо тартканга деп булаяктап жасаган. Боз үй ушу 1,5 айда жасап бүтүрдүм ушунучу. Ушу боз үйдүн болдугун 1,5 айда жасап бүтүрдүм. Бул жалаң Кытайдын эч нерсеси жок. Жалаң өзүбүздүн нукура жыгачтар. Мунун бүт өрүктөн, мына ичиндеги эр токум, мына чөмүч, сандык, тиги булардын баардыгы өрүктөн жасалган. Нукура. Даже мына эки таш турбайбы? Ушуну дагы тоодон алып келип оюп, ушу ташты кадимкидей жаргалтак жасадым да. Ушу 50ден ашык кыргыздын буюмдары бар. Комустун түрлөрү, жаран жабдыктары бар, курал жарактары бар. Биягы аялга тиешелүү, оң жак тарабы аялга тиешелүү жагы бүт бар. Баардыгын койдум. Бул аябай көргөзмөгө ылайыктуу. Муну тетиги япондордун баары ушуну көрүштү. Американецтер көрүп тим эле ичине эле кирип кетейин дешет да. Эми ушунун чоңун жасап атам мен. Чоңу кадимки бир киши кире турган. 20-30 киши отура тургандай ушундай боз үйдүн жасап жаска чыгарам деп турам буюрса. Ошону эми биринчисин муну жасадым да. Эми буюмдары да бүт ушундай болот. Ушунун ичинде кандай буюм болсо, бүт ушу буюмдун баарын ичине коюп, ошо Кудай буюрса чыгарам деп турам. Басым жасап кетсек, баягы ийне жибине чейин дегенибиз, баягы кыргызда жигиттерди жигит экенин айгелене келгендей, баягы жигит жашка жеткенде атайын баягы аюун терисине, жолборстун терисине отургуч эмес беле, бул устунда баягы Шүлүйдө бир баатыр бар деп. Анан ошону жөнөкөй бир ушу эме да, бир жөн эле материал бул өзү мындай жүн. Ошону кесип, ар жак бер жагын тигип, астына дагы эме тигип отуруп, илбирске окшоштурдум да. Илбирстин терисиндей кылып. Баягы өзгөчө басым ушуга жасалат экен. Ооба. Ушуга да кызыгат. Кичинекей бөбөктү дагы баягы бешке терметип койгону да бар. Мынакей. Ушуну көрдүңбү? Ичинде бала кадимкидей өрүктөн жагач жасап, көзүн уктап аткан бала кылып жасап анан бешке бөлөнгөндөй кылып жасап койдум мына. Dünyada tengdeşsiz bir kim Men dağı deniz akbol oyunay Orubay yürek senesen Men dağı deniz akbol oyunay Orubay yürek senesen Улантсак мына комуз өзү көлдүн Мари деген карагайынан жасалган комуз да. Карагайда да. Карагай, бул карагай комуз. Бул жанагы мектепте окуган окуучу балдарга, жаңы үйрөнчүктөргө ылайыктуу да, аябай сонун да. Бул жеңил, анан кийин бат мындай ийгеде бат келет. Ошон үчүн муну анан баасы да кичине бул өрүк комузга караганда мунун баасы да ылдыйраак болот да. 3000ден өйдө да ошо. 3000. Баягы комузчулар абдан өрүк комуз деп баалайт эмеспи атайын баягы. Эми муну өрүк комузду эми өзгөчөлүк жасалышы мунун кыйын да. Муну бир нече жыл кургатыш керек, өрүктүчү. Анан кийин ичин оюп туруп дагы бир сыйра кайнатыш керек. Анан дагы 1-2 ай туруш керек. Эми муну этап кылып бөлүп кое беребиз да, отур чекесинен алып күнүгө бирден жасай беребиз дегендей да. Анан ошо жасалышы кыйын. А бул карагай комузду бир күндө эле, 2 күндө эле бүтүп коебуз. Анан бул өрүктүн добушу дагы такыр бөлөкчө. Муну жанагы чоң күүчүлөр болот атпайбы бизде? Чоң күүчүлөр сразу билет да. Комуздун үнү менен бул эми комуздун үнү менен бул комуздун үнү сразу айырмасы билет. Бул эми ушундук да башкача чыгат да, шаңшып комуздун үнү өзгөчө.
Бул карагай ошо балдарга жаңы үйрөнчүктөргө эң сонунда. Анан мага өзүмүн иштеп жүргөндөн кийин жана комуз, ушул Кыргыздын улуттук аспаптарын мисалы чоордундагы өрүк чоор мен жасайм. Жасап жүрөм. Ошону Нурлан Ишановдон үйрөнгөм. Ошо темир оз комузду дагы менин устатым бар. Орозбай Кинчинбаев деген Көлдөчү. Аксакал киши. Ошондон дагы темир оз комузду үйрөнүп атам. Көкөрдү өзүм жасайм, тиги кеселерди, комуздарды өзүм жасайм да. Өзүмүн боз үйдү да өзүм жасайм да. Анан ошол өзүмдүн өнөрүмө байланыштуу ушул мага ушул сүрөт өтө жагып, ушулчу. Анан ошону бир жакшы бир ийним бар эле, сүрөтчү. Ошого анан ушуну тарттырдым да, тартырып алдым да. Өмүр күйсү деген ат менен да, бул өмүр күйсү деп коет мунучу. Бул келген кишилердин баардыгы абдан жактырып атат. Сонун деген да, мага өзүмө жагат да. Ортосунда багы бак. Бак, гүлдөп атат. Өрүк, мына өрүк бак кетип атат. Гүлдөп атат. Анан гүл май айын элестетет. Анан ар жагында булбул сайрап турат. Мына өзгөчөлүгү укмушта анан карачы, бул күн, ай бир керемет да. Кыргыздын болгон нерсесин баарын кымтыгын. Анан түн, күн менен түн экөөнү тең кошо сон ошонусу мага жакты да. Бул эми багы тоо булбулу Токтогул Токтогул атабыздын кадимки Токтогул комузу ушул да. Ооба. Муну азыр биздин акындарыбыз, мисалы Аалы Туткучев, Жеңишбек, бүт ошо чоң акындарыбыздын баары ушул Токтогул комуз менен көп чыгып атат го. Алыга да көп комуздар жасап берем. Мисалы Өмүрзак Кайыпов деген да чоң ырчыбыз бар. Ушу баардык ушу келип ушул комузду жакшы баалашып ушу алат да. Эми бул Токтогул атабыздан калган бир 100 жыл мурунку болгон комуз да. Азыр биз эми жаңыча иштеп чыктык эми кичине мындай тияк бяган өзгөртүп, бирок негизги формасын ошо өзүбүздүн Токтогул атабыздын формасында кылдык да. Анан жакшы, Кудайга шүгүр, бул да аябай жакшы бааланат. Чоң акындар, ырчылар ушундан алып атат. Анан эми бул саба. Кадимки Кыргыздын өзүбүздүн боз үйгө койгон саба. Дагы өзгөчөлүгү ушул жерге заманбап кылып. Эми заманбап муну эңкейтип койгондон эме кылып эле, анан заманбап кылып эле мына ачып бүтүп эле куюп алабыз. Тандай кылып ылайыктап жасап койгонбуз. Муну эми Кудай буйрса жасында бир чоң бир жакшы бир боз үй эме кылып атам, ошо боз үйгө коеюн деп ушу жасап эме кылып алдык. Буйрса бул сонун. Мына бул эмеси бар, бышканчы, бул кадимкидей бышкычы дегендей. Бардык ошо таяр, таптаяр. Бул суу куйгандан кийин бир сааттай, жарым сааттай тургандан кийин бүтке тамчылайт да. Тияк бягынанчы. Анан 1-2 сааттан кийин эле жибигенден анан бул жумшарат, анан бул чыгып алат эчтеке. Бул өзү ошо көлдөн келген карагай. Көлдүн карагайы өзү жакшы, мисалы негизи Кыргызстандын карагайы кургак да. Эми болот, кургак келет да, майлуу эмес. Мындан үн жакшы берет да. Тунук да, тунук. Анан кийин капкак кетет. Капкакты мындайынан коюп туруп, анан өзүнчө чийип алып, жагып туруп, анан кийин чийгенден кийин анан чүчү чапкылап. Анан мынакей азыр даяр болду. Комуз барлыгы капкага капталып, кылдар тагылып дейли.
жип да өзүчү кылычы. Бу жибек жип болгондон кийин муну кичине күүгө келгенче кайда кулагын күүлөп өзүнө келгенче да бир талай да. Мынакей агай ошентип сиздин устаканаңызга, өнөр-канаңызга дагы келип күбө болдук, эмгектериңизге күбө болдук. Сизге айта кетсек, баягы жаратканыбыз колуңузга дарт бербесин. Буюрса сизден кийинки дагы дал ушуну окуучулар чыгарып ушу кыргыздын улуттук аспаптарын жана ошондой эле биздин улуттук байлыктарыбызды мындан кийинки дагы муундарга жайылта бериңиздер, бизге окшогон жаштарга үлгү боло бериңиздер деп айтмакчыбыз. Терең ыраазычылык, сизге дагы бир жолу чоң рахмат. Рахмат келип тургула балдар. Сөзсүз түрдө. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип бүгүн биз Нурадин агайдын өнөр-канасында сонун эмгектерине күбө болдук. Сиздер үчүн Таңкы СТВ программасы Азат Байбеков болду.